Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин порталдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күндө социалдык түйүндөрдүн сап башында турган Instagram тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстанда социалдык түйүндөрдүн ичинен Одноклассники биринчи орунда турат. Ал эми экинчи орунда биз сөз кылып жаткан Instagram. Аталган түйүндө Кыргызстанда жалпысынан 1.630.000 катталуучу катталган. Алардын 850.000 эркектер болсо, 780.000 аялдар түзөт. Дал ушул түйүн аркылуу коомчулуктун назарына алынган ырчы Толгонай Арзыкеева бүгүн бизде конокто. Despacito, quiero respirarte cola despacito. Толгонай алгач коомчулукка Despacito ырын ырдап видеосун Instagram баракчасына жүктөп, калың журттун оозуна ырчы катары алынган. Учурда ырчынын Instagramда 620 катталуучусу бар. Анда алгач эле суроого өтсөк, Анан Instagram негизи эле сиз үчүн эмне? Башында жөн гана социалдык тармак болчу, чынын айтканда. Анан кийин ошол жактан ар кандай таанышуулар болуп, адамдарды биле баштап, андан сырткары өзүмдүн ырбарымды, видеолорумду жүктөп, ошол социалдык тармак аркылуу бир элге кичине таанымал боло баштадым деп айтсам болот. Ошол социалдык тармактардын бир жардамы мага тийди десем болот. Азыр мисалы үчүн бир нерсе таппай атсаң, кече эле мисалы үчүн бир нерсени издеп, Instagramга реклама кылып киргизип койсоң, ошол жактан көбүрөөк табылат да, мындай бат эле табылып, адамдардын бир ушундай бир Instagramдагы бул бир күч экен да. Ыкчамдыкты алып келет экенде бир нерсени табууга дагы. Анан муну каражат табуучу булак же күйөрмандарыңыз менен байланыш түзө турган жай катары элестетесизби? Сиз кандай колдоносуз муну? Негизи Instagramдан мен көбүнчө өзүм ушул чыгармачыл адам болгондуктан өзүмдүн чыгармачылыгымды бөлүшүп, балким ошол аркылуу мен өзүмдүн ырбарымды, видеолорумду бир пиар кылчу бир башкы оюм ушундай да меникичи. Анан кээ бир учурларда болуп калат, мындай рекламалар ар кандай сунуш келгенде бардыгын эле рекламалар бербейм, ошонун сапатын карап, анан азыр мисалы үчүн ар бирөөнүн өзүнүн бир сотрудничество деп коет да. Кандайдыр бир косметология болобу же боек жасаган бир салондордо болобу, сени боей турган, ошолор менен сотрудничество кылып, ошол жактан дагы кичине эме да, бири-бирибизге жардам берип дегендей, бизден реклама болсо, ошол бизден аркылуу балким адамдар дагы ошолорго бара баштайт. Анан сыр болбосо сиз бир постту же болбосо бир эмени канчага киргизесиз? Ар кандай. Көбүнчө кээ бир учурларда болуп калат, көп рекламалар киргизилип кеткенде, аны көбүнчө мен туугандарым суранып калышса, досторумдун, жакын бир адамдарым суранып калышса, аны мындай эле киргизип койгондо учурлар. Акысыз эле киргизип коет экенсиз. Анан бул түйүн аркылуу популярдуулукка кантип жетсе болот? Мунун да сыры барбы? Анын сырбарын эле билбейт экенм. Мен Instagramга 2014-жылдан бери катталып келем. Башында меники болсо жабык аккаунт болчу. Өзүмдүн досторумду, тааныган адамдарымды эле гана өзүмө катталдырчумун. Анан кийин түшүнө баштадым, жабык болгондо сени издегенде таппай калат экен да сенин аккаунтуңдучу. Анан кийин ачкандан кийин дароо эле өсүп баштады. Ошол дагы бир сырлардын бири окшойт. Анан хэштегтерди дагы колдонуш керек деп ойлойм, туура хэштегтерди. Анан азыркы учурда мындай адамдарды таң калтыра деле турчу бир сүрөт, видеолор аз. Азыр мисалы үчүн өзүң кандай болсоң жашоодо бир естественный сүрөт же ушундай бир шыпырып аткан бир видеону киргизсең, ошол аябай көп бир просмотр алып, көп лайктар топтойт экен. Аны мен ушул мурда эле уктум бирөөдөн, бирок мен өзүмдүн жан дүйнөмө эмне жакса ошону эле киргизип эле ошентип эле жүрөм. Анан ошо сырлардын бири ошондой эле окшойт. Башка бирөөнү тура албастан өзүң кандай болсоң, өзүңдүн оюңду жазып, туура жазып, мындай ачык жазган, искренность деп коет го. Ошо менен адамдарга кичине жакыныраак болуп, ошолор өзүнө мотивация алыш үчүн катталат экен да. Ар бир аккаунттун өзүнүн ошол аккаунтка жараша статистикасы болот. Ошол аркылуу көрүп турса болот, кайсы саатта, кайсы күндө киргизсе жакшы охват болорунчу.
кээ биркилер бар өзүнүн статистикасын мындай жайык жасап коюшкан да. Мисалы үчүн эртең мененки 9да деле киргизсе акыбаты жакшы, баардыгы тегиз турат да. Кээ биркилер өзүнө эле жасап коюшкан да. Мисалы үчүн күндө кечинде киргизсең ошого дагы подписчиктерин билип баштайт. Кечинде 9да киргизет деп, балким ошондон улам акыбат жакшы болоттур. Меники көбүнчө баарыбыз көбүнкү ушундай окшойт. Кечке маал бир 9дан кийин киргизсе жакшы болот да. Элдин баары жумуштан келгенден кийин Балким ошондой. ошол учурда катталуучуларды дайыма кармап туруу үчүн кандай ыкмаларды колдонсо болот? Мен ошого деле анча деле мындай басым бербейт экенмин. Себеби ар кандай адамдар болот, керектилерин баарын эле жага бербейсиң. Анан жакпаган адамга кетпечи, менин подписчигим болчу деп да айта албайсың да. Жакпасам тескерисинче өзүмдүн гана мага жылдызы келишкен адамдар калса, ошого эле мен жыргап эле макулдугун бермекмин. Сизди билебиз, коомчулукта ушул жана Деспасито өрүн ырдап анан таанылгансыз да. Буга чейинки катталуучуңуз канча эле? Аны чыгаргандан кийин резко мындай дароо канчага өстү? Ага чейин бир 55-50 миң ушундай окшойт. Ушу 50ден канча бир сан менен. Андан кийин 120 болду да. Ушунда 70 миң катталуучу. 70 миң катталуучу дароо катталган экен сизге. Бир айда орто эсеп менен канча каражат табасыз именно ушул Instagram аркылуу? Чынында Instagramдан көп каражат таппаймын. Көбүнчө ушу чыгармачылыкка табат чыгармын. Instagramдан саналап турмун, бирок ар кандай болуп калат. Кээ бир кезде аябай бир чоң крупный компаниялардан сунуш келгенде жакшы тапса болот. Сыр болбосо айтсаңыз, орточо канча болду эле? Эң көп эмес, бир орточо эсеп. Орточо $300. Инстаграмды колдонуш үчүн бир ыкмалар бар экен. Цветовая гамма деп коет. Бир цветте кетиш керек экен. Ар бир сүрөтүң бири-бирине окшошуппу, бир кандайдыр бир цветтер менен. Анан бир эффектти кылыш керек экен. Ошолордун баарын көрдүм да, мындай. Себеби мен башка өлкөлөрдүн бир сулуу кыздарына, бир кандайдыр бир блогерлерине катталганмын. Ошолордон үйрөндүм деп айтсам болот. Үйрөнүп атам дагы деле. Бирок меники андай болбойт экен, себеби меники мындай маанайыма жараша кергесте болот. Ушундай бир сонун учуру бар болуп калат. Анан сүрөт анча эмес болуп калса деле мындай эстейсиң да ошол күндү, мындай эффект жок эле киргизип койгон деле болот да. Бирок ошондой кылсаң, мындай элге дагы ошондой сонун көрүнөт экен да. Анан башында анча көп маани берчү эмесмин. Өзүмдүн эле камерама селфи кылып эле калп айтпайын, кичине обработка кылып коебуз. Анан кийин ар кандай бир программаларды көрө баштадым. Мисалы үчүн селфиге Snow деген программа бар. Аябай жакшы тартат. Өзүң кандай болсоң ошондой келбетти тартып берет да. Анан ошондой программа менен колдоном. Анан көбүнчө сурап калат ушу кайсы обработканы, кайсы эффектти кошорсуз депчи. Ошондо азыр айткым келип атат. VSCO деген программа бар. Ошол жактан буюрса Instagramда толугу менен көрсөтүп берем. Ушул программалар менен көбүнчө колдоном. Рахмат сизге келип маек туруп бергениңизге. Рахмат.